Кээде турмушта майда бактылуулуктарды көрө билүү үчүн да мээримге толгон жүрөк, сүйүүнү көрө билген көз жана албетте дүйнө иштеринен оолак болгон таза көңүл керек. Чындыгында биз байкаган менен таңда туруп көз ачып, дүйнөнү, ааламды көрүүбүздүн өзү чоң бакыт эмеспи? Бактылуу адам ар бир көз ирмемден жакшылыктарды издөөгө аракеттенет, же ошол жакшылыкты өз колу менен жаратат. Ардактуу теле көрүүчүм, сиз билесизби? Жашоодон чабыт издеген, эргүү издеген адамдар булар акындар. Алардын ар бир күнү жашоону сүрөткө түшүрүү, жашоону калемге жазуу менен өтөт. Бүгүнкү программабызда дагы мына ушундай мыкты жаш калемгерлердин бири бизде конокто, ал Тахмина Тойчубекова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Анда келиңиз сөз башынан болсун, мына ушул акындык жолго карата кадам таштаган убактарыңыз жана мына ушул акындык жолго кандай себептердин улам түшүп калдыңыз, эле ушул боюнча айтып өтсөңүз. Мен Каракулжа районуна караштуу Каракочкор айылында 1994-жылы 2-ноябрда жарык дүйнөгө келгем. Бала чагым ушул айылда өткөн. 5-класска чейин ошол Шамши Исмаилов атындагы орто мектебинде окудум. 6-класстан баштап менин эжекелерим лицей мектебине которушкан. Атайын тест түрлөрүнүн жыйынтыгында ошо лицей мектепке барып, калган билимди ошо Шаарып Жээнбеков атындагы интернат лицейинде 9-класска чейин окудум. Кийин 9-классты аяктап окуу жайга тапшырып коллежге мугалим окуусун бүттүм. Кийин өзүм кызыккан кесибим журналистика болгон үчүн Ош мамлекеттик университетинин журналистика адистигине тапшырдым. Ал жактан окуумду аяктап, азыркы учурда жеке иштер менен жүрөмүн. Анан акындыкка болгон кадамым ошол 8-класстан баштап ыр жаза баштадым. Себеби адабий чыгармаларды жакшы көрүп окугандыгым үчүн бир кандай жазатырларды, мисалы акындар кантип ыр жаратат деп аябай ойлонуп койчумун. Анан ошол алгач сүйүү жөнүндө ыр жазып баштап, анан ошентип акындыкка болгон кадамым уланып кетти десем болот. Ата журтум. Эң кымбатым ата журттум ыйыгым, эңсеп турам бир өзүңө сыймыгым, эч нерсеге алмаштыргыс дүйнөдө, айдыңым сен, байлыгым сен, кулунум. Ак пейилдүү ата журттум турпатым, аяламда калкың жайнап жыргасын, алтын башы аман болуу элиңдин, айдай жүзү кубарбастан куунасын. Эң сымбатым ыйык журтум турагым, сен бар үчүн көтөрүңкү турамын, жоо душманга бир жериңди тилдирбей, сени корогойм сактап мекен турагын. Кара көз. Көргөндө сени жан эркем, көөдөндү эле бергиткен, көркөмүң жүрөк толкутуп, кызылет жүрөк түгеткен. Уялып абдан турамын, айта албай ырда курадым, жактырам сени карындаш, жан эркем болчу кумарым. Ойлорум оңго бөлүндү, орошон ойлор төгүлдү, кара көз сулуу карындаш, сүйбай калдым өзүңдү. Сүйүмдү сага арнаймын, куп десең колуң кармайын, эки өмүр сүйүп өтөмүн, кара көз сөзү мактайым. Таянар тоом кулады, биз айылдын мүрзөсүнө токтодук. Биздин жакын адамдарды жоктодук, токтоно албай ыйлап ийдим чыдабай. Тиктеп турган эстеликке томсоруп, эстеликке эңилип түшүп ыйладым. Эрким жетпей көз жашымды тыйбадым, алдан тайып шайым кетип турса да, келбестигин билип туруп кыйналдым. 6 айлыкта Самаркан эжем сыздатып, таятамды күйүткө салган ыйлатып, кийин тагам төрөлүп түркөп өтпөй, таятамдын көңүлдөрүн жубатып. Бул кубаныч кыска жашап өмүрдө, жалгыз тагам тойбоду бул өмүргө. Бул кем дүйнө кеңдигин эч бербеди, арабыздан тагам кетти өлүмгө. Күйүттө жатты, күкүктөй боздоп ар таңда, самашын издеп таятам жүрдү маңдайда. Аңгыча жеңем ул төрөйдү артынан, кубаныч берип
тая тамандайда. Кубанычы көпкө дагы узабай, ымыркайы жашкен арал узады, 7 күндүк кубанычты тартуулап, генералым тагама жолулады, ажал келип алып кетти сызатып, тайынемдин эт жүрөгүн ырбатып, ташпор тагдыр аяган жок эч бирин, сагынычка күйүттөргө сыйлатып, күйүттө жатып, таятам тоодон кулады, өзөгүм өрттөп, өлгөндүн жолун улады, өрттөнүп жүрөм, таянар тоомон ажырап, өзөктү жанчып, өмүрүм нары уланды. Коомубузда болуп жаткан кандай окуялар көбүнчө сизди таасирлентип, мына ушул жөнүндө көбүрөөк ыр жазып турам деп айта аласыз? Мына өткөн орозо айтта көрбөдүкпү, Хамза, Аслан, Байкам ошолорго аябай жүрөгүм ооруду. Ушу балдар сакайып кетсин деген мааниде. Андан мурун Кумтор кени боюнча бизде мурун түшүнүк жок болчу. Мына ошол жөнүндө да баса белгилеп, ошо жан дүйнөмдөн чыккан ырды жаздым. Көбүнчө ошо турмуштук таасирлерден улам ырларымды жазып жүрөмүн. Бардык эле акындар ошондой болуш керек деп ойлойм. Сөзсүз түрдө бир окуяга, жүрөгү үйгөн маселеге таасирленип, оюн айткысы келип, ошону ыр менен жеткиргиси келет. Ошол сыңары мен дагы ошол ырларым аркылуу жан дүйнөмдү жеңилдетем. Хамза, Аслан, Байкандарым жашасын. Жүрөгүнүн жалын отту жалбырттап, кыраан элим жардам колун сунууда. Хамза, Аслан, Байкандарым жашасын деген тилек орун алып турууда. Жаш бөбөктөр жашасын деп эл журтум, бир муштумдай түйүлүштү ордого. Карап турбай ар бир момун мусулман, каалашынча акча берип колдоодо. Кең пейилдүү пейилинен айланам, колдоп турган мен элимден айланам. Бөбөктөрү да салым кошту жөн турбай, берешенди кылганынан айланайын. Дубасында болуп алар адамдын, өмүрлөрүн тилек кылдык алардын. Баарыбыздын тилегибиз бир болуп, бата кылдык алар жашап каларын. Ооруну да, шыпасын да берүүчү, кудуреттүү, күчтүү Аллам өзүңсүң. Наристелер жашап кетсин суранам, биз эч нерсе кыла албайбыз өзүңсүз. Дуба тилек кабыл болуп жараткан, Хамза, Аслан, Байкандарым жашасын. Тез күндөрдө бардык сумма топтолуп, дарыланып, шыпа тапсын, жашасын. Алдаган сүйөө курдуңбу? Караның издеп сагынып, караймын жолуң зарыгып. Кайдадыр жаным сен кеттиң, кара бир тонду жамынып. Күнүгө күтөм камыгып, көрүүгө сени зарыгып. Кайдасың азыр, кайдасың, күлкүңдү жүрөм сагынып. Артынып сүйүү куружунун, ашыгып дайым турчумун. Атыңды жазып жүрөккө, аяралап сактап жүрчүмүн. Өткөн бир сайын убакыт, өзгөчө абдан өзгөрдүң. Өзөктү өрттөп күтүүсүз, өзгөнү карай көздөдүң. Тагдырга турам баш ийип, көзүмө толо жаш уюп. Көңүлүм калды сүйүүдөн, көргөндө өзүм күйүгүп. Алтыным мага келбейт деп, алдаган сүйүү курудуңбу? Жакыным мага келбейт деп, жалгандан сүйүү курудуңбу? Жалындап жанган сүйүмдү, жалгызым аны урудуңбу? Биздин коомчулуктар акындар чөйрөсүндө эле негизи ар түрдүү акындар бар. Мисалы үчүн балдар акыны деп коебуз. Көп эле мурдагы залкар акындардан балдар үчүн ырлар жазып кетишкен. Анан дагы сыңарындай сүйүү ырларын жазган акындар дагы бар. Сизди ырларыңыздын басымдуу бөлүгү кандай багытта? Мен бир багытка басым койбойм. Менин ырларым ар кандай. Сүйүү дагы бар. Андан башка коомдогу окуяларга байланыштуу көркөм болбогон чыгармалар дагы бар. Саясий, рэп, мына ушундай чыгармаларды жарата берем.
Сүйүрлар деп жогоруда айтып калдык. Сүйүрлардын кандай жазасы көп учурда сүйүүнү көп акындар мисалы үчүн сүйүүгө шыктандыруучу кылып жазышы мүмкүн. А кээ бир акындар мисалы үчүн ырларын окуп сүйүүнүн көбүнчө сүйүү жөнүндө биле элек окурмандар сүйүүнүн канчалык мындай жүрөккө из калтыра турган, кайгылуу жактарын билишет да. А сиздин ырларыңызда сүйүү ырлар кандай жаңырат? Көбүнчө эле кайгылуу ырлар жаралат. Себеби кайгыргандар көп го. Турмушка тиешеси бар, Турмушка тиешеси бар, ошол жазган ырларым кайгылуу. Эми кечем, сизден кетем. Ашык болгон жүрөгүмдү өрттөдүм, ашык болгон сезимимди чектедим. Эбак эле бизди тагдыр бөлсө да, сиз деп келген ак сүйүмдү кечпедим. Эми кечем, сүйүм кечем аргасыздан, эми кечем сезимимди аяласыздан. Эт жүрөгүм тилинип бүттү мунга, эми кетем башка жанга амалсыздан. Өмүр бою жалгыздыкта болбо дедиң, жалгыздыкка жашоону койбо дедиң. Кантем эми башка аргам калбады го, теңиң чыкса жалгыз өмүр болбо дедиң. Капа болбоң тандоо сизде болгон үчүн, калып кеттим туңгуюкта караңгыда. Жалгыздыкка дос болдум окшошподу, жазаладым сиз деп болгон жараны да. Эми кечем, сизден кетем башка жанга, мени сүйүп кадырлаган асыл жанга. Көз жашымды агызбай жүрсө жетер, Кудай берген өздүк өмүр аруу таңда. Кусалык ашыктык оту тутанып, ак сүйүү турат күч алып. Ар күнү ойлоп өзүңдү, жүрөмүн жүдөп кумсарып. Жүрөктү жүрсө болбойбу, жүдөтпөй сүйүү кусалык. Кыйнады сүйүү кусалык, кыйналбай бирге учалык. Карабай артың келсеңчи, биз деле бүлө куралык. Үйүбүз базар болсунчу, үзүлбөй арты чубалып. Бакыттын дамын таталы, өмүрдү шаңды басалы. Өксүбөй ушул өмүрдө, өмүрдүн жүгүн арталы. Өзгөчө жашап дүйнөдө, өлгүчө бирге жашайлы. Өзүбүздүн чөйрөбүздө, кесибибизде мыктыларын кайрап, өзүбүздүн айрым кемчиликтерибизди түзүүгө аракет кылабыз. Анын сыңарындай сиз акындык чөйрөдө кыргыз акындарынын арасынан кимдерди көбүнчө сүйүп окуйсуз? Чыгармалары мага Бердибек Жамгырчиевдин чыгармалары жагат. Маркум Арызбек Ажыматов агайыбыз, ошондой эле журналисткада орду бар, депутат болуп да иштеген биздин Залкар акыныбыз, коомдук ишмерибиз Чыныбай Турсунбеков, ошого окшогон акындарыбыздын ырларын баалайм. Илхам деп коебуз. Көп учурда эргүү деп да айтабыз. Кайсыл учурда ыр жазгыңыз келип калат сиздин? Кээде уйкуга кеткен убакта, кээде ойгонгондо, кээде ар кандай убакта да, көбүнчө тынчтыкты сүйөм да. Качан тынчтык болгон жерде мен ошол жерде эргүү келет, идеялар келет, ойлор пайда болот. Мына ушул учурда мен өзүмчө мисалы же булакта отуруп ырларды жазганда аябай сонун жазам. Энекем, о атыңдан айланайын энекем, маңдайымда бар болуңчу берекем. Бул дүйнөдө сыр колобой дайыма, бак-кубатта жашаңызчы сиз эсен. Кагылайын алтын энем, канча жолу сүтүң эмгем. Түнү бою уктабастан мээрим төгүп бөлөдүң сен. Бизге кылган эмгегиң дайым эсте, бизге берген ак сүтүң деми бизде. Бүткүл өмүр күчүмдү сизге арнап, бал сүтүңдү эмгегиң актай мене. Тилегеним о Кудайдан аманчылык, бул турмушта эч көрбөңүз жаманчылык. Төрүбүздүн куту болуп жүрө бериң, бул өмүрдө болсун сизде жыргалчылык. Кубан Сакен. Жакшы окудум мектепте сабагымды, жакшы жеке сезген го абалымды.
Туулуп өскөн жеримден которулдум, таланты балдар лицейи барарымбы, даңгыр жолго багыттап мугалимдер дайра болуп жашомой келген экен, билим менен сугарып жан дүйнөмдү, бийиктиктин белегин берген экен. Ушул жолум кең болуп уланса экен, улуу дүйнөм адалдан куралса экен, мээнет менен мен жеткен ийгиликке, таятам да таенем кубанса экен. 4 литрлик канистр. Тайнем бизге жасар эле атала, 4 литрлик канистрди толтура, а мен болсо чыгар элем талага, канистрди бөксөртүү үчүн талага. Жагат эле талада ичкен атала, ал анткени даамы сонун атала, очок асып бышырганы үчүнбү, иче бергин келет кайра кайтала. Чөптү ормой күндү күтүп жашымда, ээрчирелем кал десе калбай өжөрлүк, тайтам мени учкаштырып атына, алар эле кубандырып дайыма. Ат үстүндө бара жаткан керемет, чуу десем атылдамын тездетет, адыр жолдо шамал бетиң сыласа, атам мээрим төгүп терметет. Ооба бир күн биз өнүккөн жер болобуз, жайлоосу шаарга айланган, келген конок кетпес болуп жүрөгүнө байланган. Биз өнүккөн тоо болобуз, койнуна тынчтык каптаган, Кыргызстандын короосуна туристтер келип батпаган. Ооба бир күн Америка артта калган, мекен болот суктанган, даңкы чыгып далайларга, Чыңгыз чыгат суктанам. Тарыхка бай көчмөн элим, наркы бийик баарынан, теңдеши жок журт болобуз, ордосу куттарыган. Эми көрсөтүүнү жыйынтыктап жатып, алдыдагы максаттарыңыз, пландарыңыз тууралуу уксак. Алдыда максаттарым ушу акындык жолдо такшалып, кыргыз элине белгилүү бир акындардын ордун толуктасам деген тилегим бар. Ошондой эле өз кесимде дагы эмгектенип, жакшы инсандардын катарын толуктайын деген чоң максаттарым бар. Буюрса, ошол нерсеге жетишебиз деген тилектемин. Албетте сиз жогоруда туура белгилеп өттүңүз. Жаштардын максаттары аракеттенүүнүн аркасында орундалат. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат чоң. Ардактуу теле көрүүчү, мына ушу менен поэзия кайрактары көрсөтүүсү өз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.